Assalamu alaikum. Sizlerin nazarınızda Desin TV YouTube kanalı analitik blogger Bakıt Sulayman sizler menen bolmokçu. Bizden bugünkü kontentin teması Kırgız-Tajik mamileleri kayda alıp barajatat. Kırgız-Tajik uşul mamileleri tuuralı süйлöşmökçüyüz. Akırkı kezderi abdan ele salkında kalgan bizim mamileler kayradan dagı bir konflikt, kayradan dagı bir ottun janıp ketүүsünü alıp barajatkan jok bu degele biz kayra ımalaga geliş üçün üçüncü bir taraptardın ortaga түшүүсүнүн кажети барбы жокпу мына шулар тууралуусунда сүйлөшмөкчүбүз достор. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Жакшы билесиздер, ушул Баткен кечеги күnkү окуяларынан кийин биздин коңшубуз ушул Тажикстан менен болгон мамилебиз абдан эле солгундап начар bir awalga жетип калдык. Анткени биз ушул кошуналарга мурдакыдай ишеним көрсөтпөй, анткени биз булардын бизге жасаган мамилесинен көрүп, чын эле ачык агрессия болгондугун баарыбыз билип сезип туруп, ошого жараша жооп кыла баштадык. 21-жылдын 21 майында министрлер кабинетинин башчысы, председатели Улукбек Марипов ушул кандайдыр бир чегара ушул биздин мамилелерибиз бир жаңсыл болмоюнча чегараны толук түрдө жаап, ошол Тажикстан менен болгон ошондой эле транзиттик каттамдарды дагы токтотуп коюу жөнүндө буйругу чыккан. Мына ошол нерселер дагы биздин ушул эки мамлекеттин ортосундагы мамилелердин бир топ салкындап бара жаткандыгын айгинелейт жана бул нерсеге тажик тарап кандай көз карашта экендиктери дагы азыркы кезде ушул социалдык желилерден жана башка үчүнчү бир мамлекеттер тарабынан кандайдыр бир бизге мындай ишараттар боло баштады. Кыргызстан Тажикстанды кандайдыр бир блокадалык мындай тосуп атайын бир тосуп жатат дегендей сөздөр жүрүп жатат да. Достор, эми биз ушул темп менен бара берсек кандай болот акыбал? Биз өзүбүз менен өзүбүз ушинтип тажиктер менен кайсыдыр бир кезде сүйлөшүүлөр болобу? Жанагы Камчыбек Кыдыршаевичтер кирип чыгып сүйлөшкөндө Ворох боюнча жана башка боюнча бир нече өздөрүнүн мындай жол карталарын айтышып, анан бүгүн эле ушул эртең эле демаркация жана делимитация башталат деп бир ушундай ишенимдүү сөздөрдү айтып чыгышты эле. Ошол нерселер качан жүрөт? Чын эле ошол кишилер айткан нерселер болобу же болбосо ушул азыркы салкындап бара жаткан мамилелер музга айланып дагы бир оттун чыгышына алып келеби? Ушулар жөнүндө сөз болмокчу достор. Эми Тажикстандын азыркы кездеги мындай аскери күчтөрүнүн эл аралык бир кырдаалда эл аралык өзүнүн ордун карап көрө турган болсок достор, Тажикстанда азыр мына сиздер жакында жакшы билесиздер, 8 майда Тажикстандын президенти Имамали Рахман Путиндин чакыруусу менен мурда эле ошондой чакыруу болгон экен. Ошону менен Москвага барып келди. Ага чейин Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башчысы Шойгу келип сүйлөшүлгөн. Буларда менин бир жеке оюмда достор мындай кечиресиздер. Азыр микрофонду оңдоп коелу. Менин жеке баамымда достор тажиктер бардык нерсенин эсебин алып туруп атайын жасаганда ушул нерсени кыргыздарга жанагындай кирип бизге агрессия кылганды. Албетте биз ар түрдүү себептерин көрүп жатабыз. Бул жерден ар түрдүү прогноздор болуп жатат. Ошол эле биз аларды кандайдыр бир деңгээлде мындай жинин келтирип раздражать эткендей жанагындай ворукталабыз деп болбогон эле сөздү сүйлөп, жерге таал ушул райондору бизге караштуу дегендей жана Камчыбек Кыдыршаевичтин сөздөрү боюнча деп кандайдыр бир адамдар ушул биздин туура эмес саясатчыларыбыздын туура эмес сүйлөгөндөрүнөн келип чыкты дейт.
Kaysidir bir taraptar yok bul nerse şul kezge çeyinki bir okuyalar çoğulup oturup anan oşolordun negizinden gelip çıktı deyit. Kanday olgan uçurda dağı bizge agresiyalık atayın dayardalıp jasalgan bir basıp alуу soğuş açık ile soğuştuk hareketleri жүрgүштү da bular оор teknikalarda колдонушту. Granatomet, minomет, ушул азыркы заманбап куралдардын баарын колдонуп туруп биздин мындай тынч жаткан элибизге бүлүк салышты достор. Эми бул мен эмне себептен бул ойлонулган, эмне себептен ушул күндөрү туш келди. Ошол коопсуздук коргонуу уюмунун кеңеши болуп жаткан учурда бүт биздин коргоо министрлерибиз ошол Тажикстанда турган учурда эмне себептен ушулар ошол агрессиясын баштады. Достор, мунун себебин мен мындай көрүп жатам. Булар ушул мына кечеги күнгү дагы ошол Шойгунун келгенинде, андан кийин Имамали Рахмандын Орусияга барганында булар азыр Орусия менен бир жаңы келишимге кол коюп жатышат. Ал келишим кандай келишим? Бул коллективдүү абадан коргонуу келишими деп аталат да. Демек, Орусия менен Тажикстан өздөрүнүн ПВОсун, ушул азыр ПВО деген жок, бул космические войска деп коет, ошол космостук аскерлерин, бул космостук аскерлери дегенге кандай түшүнсөк болот? Бириктирип ушундай абадан коргонууну бир система кылабыз деп жатышат да. Бул ушундай ишараттар болуп турганда бул бизге Тажикстандын мындай ошол нерсени өзүнүн кызыкчылыгына ашыкча колдонуп, биз керек болсо ушундай мамилелерге барабыз, силер мындай өз ордуңарды билип тургула дегендей бизге бир үстөмдүк кылгандай мааниде болуп калды. Анткени ушул сүйлөшүүлөр жүрүп жатканда ушул согуштук аракеттерди булар жүргүзүштү. Бизге агрессиялык нерсесин баштады да. Ал эми эгерде достор бул келишимге кол коюлду, эми 2025-жылга чейин бир нече миллион долларлык техникалары, Орусиянын техникасы ушул Тажикстандын аймагына жайгашат. Орусия бул аракеттери менен ушул Афганистандан келе турган коркунучту, маселен ушул Афганистандан азыр мына сентябрга чейин, сентябрдын 11-ине чейин Афганистандын аймагынан Американын Пентагондун күчтөрү чыгып кетет деп жатышат. Ошолордун коргоо жанагы армиясы чыгып кеткенден кийин ушул талибандардан коргонуу үчүн негизги база ушул Орусиянын Тажикстан менен ошол чет өлкөдөн келчү ушул террористтер, ошол талибан кыймылынын адамдары өтүп кетпеш үчүн дегендей жүйө менен ушул Тажикстан менен бир коргонуу системасына келип жатат да. Ал эми тажиктер болсо ошол жөнүндө сүйлөшүүлөр болуп жаткан учурда эле бизге ушундай агрессиялык нерсени баштады да. Эми мына кечеки күнү биздин президентибиз Садыр Жапаров Орусияга барып келди да. Барып келип деле ошол тажик-кыргыз ушул кагылышуусун жөнүндө сүйлөшүп, керек болсо биз акыркы мүмкүнчүлүктөрүбүзгө чейин карап жардам беребиз деди Орусия. Бирок жардам бергени менен достор, мындай биз тараптан конкреттүү түрдө бир талаптар коюлуш керек эле да, менин жеке оюмда. Эмне себептен ОДКБ деген уюм бар, ошол жамааттык коопсуздук коргонуу уюму, ЖККУ деп коет, ОДКБ орусча. Бул ушул биздин жамааттык сырттан Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан, Белоруссия, Орусия болгон жамааттык коргонуу, ошонун негизинде мына бизде Кантта орустардын авиа базасы турат. Бул ушундай бир коргонуу биздин бир мындай траекториябыз бар эле да, өзүбүз ошол мамлекеттер менен, ошол эле Афганистан менен, ошол эле керек болсо Кытай жактан дагы бизди коргоп тура турган ушундай жамааттык коопсуздук уюмубуз бар да. Эмне себептен ошондой уюм турса, орустар бул тажиктер менен өздөрүнчө дагы бир келишимге кол коюп, Орусия, Тажикстан жалпы бирдиктүү абадан коргонуу системасын түзүп жатат. Буну болсо достор, бизге чоң бир мындай тажиктер дагы бир кыр көрсөтүшү мүмкүн да, ушул орустардын ушул союзунан кийин. Себеби дегенде, эгерде бул келишимге кол коюлуп калса,
PUO деген система, достор, мен өзüm ушул PUO'да кызмат кылганмын. PUO'нун Жуков атындагы академиясынын окуу процессин камсыздандыра турган полкто да биз ошол кандай болуп абадан коргонот, кандай системалар бар. Мисалы үчүн азыр S-300, S-400 дегендер бар. Ал биз иштеген, биз кызмат кылган кезде S-125, S-75, S-200 дегендер эми чыгып келаткан болчу. 75 менен 125 системалары бар эле да. Бизде азыр ошол эң арткы ушул S-125 М1 деген баягы ракеталар бизде жайгашканда, биздин өзүбүздүн S-ден калган ракеталарыбыз. Жанагы 75-чи S ушуга окшогондор. Ал эми Тажикстанга эгерде мындай мүмкүнчүлүк бериле турган болсо, алар акыркы заманбап техникалар менен камсыз болушат дагы. Бизден маселен ошондой бир согуштук аракеттер болуп кете турган болсо, биздин чымыныбыз дагы ал жака учуп өтөлбөй калат да. Анткени PUO системасы деген, эгерде Орусия менен Тажикстан бир кыла турган болсо, бир чоң бул локаторлор болот, мынтип айланып ошол границаны карап турат. PUO деген системада азыр ушул космостук куралдарга, космостук аскерлерге кирип калды, космические войска деп. Бул азыр жөн эле ошол мен кызмат кылгандагы ракеталар посто турбастан азыр космостук войска деп калат. Ошол биздики канттагы сыяктуу өздөрүнүн азыркы космостук ушул аскер күчтөрүндө өзүнүн авиация курамдары да болот да. Ошол биздин канттагыдан дагы күчтүү, дагы бир ошондой авиациялык база дагы түшөт албетте, эгерде ошол бирдиктүү коргонууга өтө турган болсо. Анткени PUO менен ошол өзүнүн авиациясы дайыма бирге жүрөт да. Жөн эле ракеталарды куруп койбойт, аларды коргош үчүн сөзсүз түрдө самолеттору айланып жүрөт. Ошол эле сырттан келаткан, мындай келаткан, биз билесиздер, ушул орустар болсо Кыргызстандар менен дагы ОДКБ боюнча дагы ошол эле Тажикстан менен кошо ошондой эле эми булар мындан башка дагы бир тажиктер менен ушундай бир чогуу коргонуу системасына кирип жатат да, достор. Эми албетте Орусиянын бул жерде өтө чоң кызыкчылыгы бар. Анткени Америка, Пентагон ошол Афганистандан чыккандан кийин ушул Афганистан менен чектешкен СНГ өлкөлөрү Түркмөнстан, Өзбекстан жана Тажикстан ушул чоң бир бирдиктүү мындай чегаралары бар өлкөлөр, ушуларга өзүнүн аскерин коёмун дегендей билдирүүлөрдү билгизгенден кийин ушул орустар дагы алар койгунча мына биз коебуз, керек болсо жардамды беребиз, канча аскердик техникалар болсо ошончону беребиз деп туруп киргизип жатат. А бирок бул жерде тажиктер өздөрүнүн кызыкчылыктарына жараша колдонуп жатат да. Мына кечеги күнкү Садыр Нуркожоевич Жапаровдун Орусияга болгон иш сапарында мына ушул нерсеге каршы кандай биздин аракеттерибиз болот, ошолор жөнүндө сүйлөшүүлөр керек эле. Албетте булар эмнени сүйлөштү, кандай нерселерге бизге ушул Тажик Кыргызстан границасынын чегарасындагы коопсуздук боюнча жанагы андан башка дагы ковидке каршы күрөшүү Спутник V деген вакцинаны алып келүү, ошону Кыргызстанда чыгаруу, бир ушундай гана нерселердин тегерегинде сүйлөшүлдү деп жатышат. Албетте бизге белгисиз болду бул Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 3 айдын ичинде экинчи жолу ушул Орусияга болгон расмий иш сапарынын жыйынтыктарына биз көрө алган жокпуз да. Жөн гана аябай жанагы биздеги мындай президент тарабындагы бийликчил күчтөрдү жактырган массалык маалымат каражаттары Путин менен кучакташып коштошту, анан тигиндей болду, мындай болду, баары зор болду дегендей пикирлерди келтирип жатышат. Ал эми чынында мындай биздин президентибиздин ошол Путинге баргандан кийин кандайдыр бир чоң ишенимди жарата алдыбы, жарата албадыбы, бунун жыйынтыктарындагы биз 2-3 айдын ичинде билинип калынат. Анткени буга чейинки президент жанагы Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин учурунда айтылган бизге беребиз деген акчалары, жанагы орус-кыргыз фонду, Евразиялык
atayın fondtun akçalары bizge gelip çö turgandardын bardыгын bular bilesizler oktyabrdan keyin заморозить etip тоңдуруп койгон болчу да. Ошол нерселер канчалык деңгээлде кайра жылып ысыды, кандай болду, булардын жыйынтыктары дагы билинет. Ошону менен эле бирге биз азыр орус кыргыз мамилелерине өтүп кеттик. Тажикстан менен биздин Кыргызстандын келечектеги мамилелери кандай болуп жаткандыгын. Анткени биздин Тажикстан менен Кыргызстандын келечектеги мамилелеринин оңдолушуна же болбосо кандайдыр бир дагы татаалданып кетишине дагы ушул Орусиянын таасири зор болуп жатат. Анткени мен эң негизги бизге тажиктердин үстөмдүк кылуусунун фактору катары ушул орус тажик абадан чогуу коргонуу системасына кол коюлгандан кийинки тажиктердин бизге жасаган мамилесин айтып жатамын да. Ошондуктан биз президент мырза жана башка биздин тышкы иштер министрлиги куралдуу күчтөрүбүз дагы ушул орустар менен кандайдыр бир башка деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошол жанакы коллективдүү коргонуу маселеси боюнча бир тактыкка барып алышыбыз керек да. Бизге орустар мындай гарантия бериш керек. Ошол өздөрүнүн азыркы заманбап абадан коргонуу системасы, ошол биздин кыргыз-тажик чек арасында эгерде бир кокусунан дагы бир ушундай нерсе чыгып кете турган болсо колдонулбайт деген кепилдик бериш керек. Бул кепилдикти биз алышыбыз керек. Эгерде андай кепилдик болбосо, биз тажиктерге азыр ишеним болбой калды достор. Мына көрдүңүздөр, алар акыркы техникалар менен киришти. Мына азыркы ушул салкын мамилелер эгерде ушул темп менен жүрүп отурса, албетте бир 2-3 айдын ичинде дагы бир кандайдыр бир оттун чыгып кетүүсү мүмкүн да. Бирок биз түшүнүп калдык, азыр толук ошол жерде мындай чек ара күчтөрү, куралдуу күчтөр менин оюмча даяр турат болуш керек. Биз анткени билип калдык биздин кошунабыз бизге кандай мамиледе экендигин. Бирок аларда ошондой дагы абадан чогуу коргонуучу система орустардыкы келип тура турган болсо, булар аны кандай негизде өздөрүнүн кызыкчылыктарына колдонуп кетпеш үчүн бизге орустардан ошондой гарантия, кепилдик керек да. Негизинен чоң дагы сүйлөшүүлөр алдыда турат. Эгерде андай сүйлөшүүлөр жүрбөй, дагы деле ушундай биз кашаң саясатты жүргүзө турган болсок, анда эртең бүрсүгүнү кайра дагы бир оттун чыгып кетүүсү сөзсүз түрдө болот достор. Ошондуктан азыркы кезде биз эл аралык мындай саясатты, ошол орустар менен болгон мамилени абдан тактап алышыбыз керек. Биринчиден, экинчиден бизге ошондой кепилдиктерин бериш керек. Жана дагы бул азыркы ушул Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек аранын убактылуу жабылып туруусу туура. Анткени бул салкын мамилелерден сырткары дагы ошол кошуналар биз менен болгон мамилени кандай деңгээлде алып барыш керек экендиктерине туура бир жыйынтыктарды чыгарууга негиз болот деген ишеним бар достор. Бүгүнкү биздин берүүбүз ушундай болду. Саламатта туруңуздар. Ушул кыргыз-тажик мамилелери кайда алып бара тургандыктары жөнүндө өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер болсо сөзсүз түрдө комментарий калтырыңыздар. Сиздер менен мен Бакыт блогер болду.